Саламатсыңарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар. Мен атым Айнура Сагынбаева. Мен врачмын, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмун. Негизи мен YouTube каналымда ойлорум менен жашоо тууралуу бөлүшүп турам. Бүгүнкү темабыз ой жүгүртүү. Сен эмнени ойлосоң, сенин жашооң ошондой болот. Мага билесиңер, комментарий көп жазылат. Ар кандай адамдан комментарий келет. Эң кызыктуусу ошол комментарийди карап эле бул адамдын жашоосу эмнеге толгон билип койсо болот. Эмне үчүн? Анткени ар бир адам бул дүйнөнү өзгөчө көз караш менен карайт. Сенин ичиңде эмне болсо ошону төгөсүң деген сөз бар эмеспи? Ар бир адамдын, мисалы, бир эле өңгө керек болсо, көз караш ар кандай. Ар бир адам бир эле түстү ар түрдүү көрөт. Ооба, сен дагы кара дейсиң, мен дагы кара дейм. Бирок экөөбүз үчүн бул эки бөлөк кара өң. Жашоо ошондой. Ошон үчүн башка адам сени түшүнбөй атса, сен ал адамды түшүнүп коюшуң керек. Комментарийде мисалы жаман жазгандар, начар жазгандар, булар жашоону ошол аркылуу гана көрө алат. Бул жаман экен, бул начар экен, бул мынтип койду, бул тигинтип койду. Бул мындай, мен сөз тууралуу ошого жазып, өзүмдүн өздүк баамды көтөрө алышым керек деген максат менен көбүнчө комментарийлер жазылат. Эгерде адам тескерисинче жашоосу позитивге толгон, жакшы нерсеге толгон болсо, албетте ал адам башка адамда да жакшы нерсени көргөнгө аракет кылат. Аны баарыбыз эле билебиз. Мен ушул тууралуу көп ойлондум. Мен жашоомдо дагы ошол нерсе чын эле орун алды да. Эгерде сен адамдардын каталарын гана көрө берсең, сен ошо адамдардын каталары менен гана согушуп жүрө берет экенсиң. Мисалы, мен мурдагы видеолорумду карасаңар, мен мынтпек эле, аялдар мынтпек эле, аялдар силер түшүнбөй атасыңар деп эле айтып берчү экенмин. Анткени мен жалаң гана аялдардын каталарын көрө берчү экенмин. Аялдар өзгөрүлдүбү? Жок. Алар мурдагы каталарын ошондой эле жасап атышат. Жасагандар жасап атышат, өзгөргөндөр өзгөрдү. Мен дүйнө жүзүндөгү элдин баарын өзгөртө албайт экенмин. Мен азыр алар менен күрөшүштүн ордуна өзүмдүн идеологиямды, өзүмдүн системамды, жашоодогу жакшы нерселер аркылуу өскүм келип атат. Эмне үчүн? Анткени менин ой жүгүртүүм, кабыл алуум өзгөрдү. Анан алам мага көп жакшы нерсе тартуулап баштады. Алам мага жакшы адамдарды жөнөтүп баштады. Алам мага позитивдүү жашоодогу болгон нерселердин баарын жөнөтүп баштады. Кванттык теорияга карасак, мен эми врачмын да. Врачтар көбүнчө илимий көз караш менен карашат жашоону. Илгертен баштап карасаңар, ошол эле Ибн Сина, Авиценна жана башка чоң философтордун баары врач, дарыгер болуп келген. Анткени биз медиктер, врачтар, биз мээбизде аябай такшалтып, аябай тажрыйбасын чоңойтуп, аябай иштетебиз. Анан жөнөкөй гана медицинаны гана эмес, жалпы дүйнөдөгү болгон нерсе жөнүндө көп ойлонобуз. Дүйнөнү астыга жолдургандар негизи эле врачтар, байкасаңар. Анан мен окуп изилдеп баштап, кванттык теорияны жакшы кабыл алдым да. Анткени мен үчүн логика, мен үчүн илим, мен үчүн анализ биринчи орунда. Мен сырттан күчтүү эмес, мен ичимен күчтүү издейм. Көрсө, күч ичимде экен. Көрсө, биз таяна турган, сурана турган, жалына турган нерсе биздин ичибизде экен. Биз өзүбүздү оңдошубуз керек экен. Көрсө, бүт биз алдыга койгон Кудай, Бог, Кришна, Будда, Всевышний, Господь, Теңир, бүт баары ичибизде экен. Бүт баары биздин ой жүгүртүүбүздө экен. Бүт баарын биз өзүбүз чакырат экенбиз жашоого. Тура эмес ойлонуп, тура эмес өзүбүздү алып жүрүп,
ааламга туура эмес запросторду берип көрсө биз негатив чыгарып, жаман сүйлөп, бирөө жөнүндө жаман ойлонуп, жашообузду, келечегибизди пластилиндей формага келтирет экенбиз. Ошол нерсени түшүнгөндөн кийин менин жашоом аябай өзгөрүлдү. Мен сырттан бирөөгө ишенип, бирөөгө таянып, коркуп бирөөдөн жашабай калдым. Мен өзүмөн өзүм корком. Мен ар бир менин жашоомдогу кадамым, менин келечегим өзүмөн гана көз каранды экенин түшүндүм. Мен жашоомдогу ой жүгүртүүмдү башка масштабка чыгарсам, мен башка деңгээлде жашайт экенмин. Мен кечке эле жаман нерсени, негативди байкуштар менен кошо жүрүп, байкуштардын маселесин чечип жашасам, мен ошол жерден чыкпайт экенимди түшүндүм. Эгерде мен жок, мен башкача жашагым келет деп жашоодогу позитивди, жакшы нерсени, келечекти, алдыга умтулууну ойлосом, мен ошол вибрация менен, менин атомдорум ошол вибрацияга түшүп, мен ошондой айлана чөйрөгө түшүп, ошондой нерселерди өзүмө тартып жашайт экенмин. Бул аябай жөнөкөй. Сен эмне чыгарсаң, кандай энергия чыгарсаң, ошондой энергия сага кайра келет. Жаманды ойлойсуңбу, кайра жаман келет. Жамандайсыңбы, жаман адамдар гана сага жабышат. Байкуш болосуңбу, жалаң байкуштар болот тегерегиңде. Ыйлактап жардам сурайсың, сенден жардам күткөндөр же сенден жардам сурагандар болот. Ошон үчүн эч качан келечегиңерди түзгөндө башка эч кимге үмүттөнбөгүлө. Келечек өзүңөрдүн гана колуңарда. Силер ой жүгүртүүңөр менен пластилиндей келечегиңерди жасайсыңар. Кандай формада кылсаңар, кандай түстө кылсаңар, келечегиңер ошондой болот. Мен баймын, мен акылдуумун, мен кыйынмын. Менин келечегим мындай гана боло алат, башка боло албайт. Менин деңгээлим мындай гана десеңер, так ошондой болот. Жок, колуман келбейт, мен эч ким эмесмин. Мен өзүмдү адам сезиш үчүн мени башка бирөө макташ керек. Мени башка бирөө, ой сен азаматсың, сеники туура деш керек десеңер, өмүр бою ошол баткакта жүрөсүңөр. Бул нерсени көп адамдар түшүнбөшү мүмкүн. Бирок бул нерсени бийик деңгээлге чыккан адамдар сөзсүз түшүнөт, сөзсүз билет. Бул нерсе күчтүү адамга гана таандык. Бул нерсе мышлениясы, ой жүгүртүүсү бийик деңгээлдеги адам гана кабыл алат. Калгандары көп адамдар кабыл албай, түшүнбөй дагы калышы мүмкүн. Билгеним менен сөзсүз силердин жашооңорду өзгөртүш үчүн, силердин жашооңорду оңдош үчүн, силерге жардам бериш үчүн бөлүшкүм келди. Видео жакса комментарий жазгыла, ойлоруңар менен бөлүшкүлө, лайк баскыла, анан ушул видеого абдан муктаж болгон адамга жөнөткүлө.